Бакай Ата районунун тургуну Марат Жусупбеков музаткычта сакталган көчөттөрдү алуу үчүн Талас районуна келген. Айтымында сыртта ачык сатылып жаткан көчөттөрдү алуудан кооптонгон. Көчөттүн тамырына күн нуру ашыкча тийип калса, анын оожалуусуна кедергисин тийгизет. Базардагы деле көчөттү алсак болот эле, түштүктөн аргай жактан келип калат. Биринчиден, экинчиден көп учур турган себептен ал көчөттөрдүн кээ бири өнсө, кээ бири өнбөй жатат. Анан ишеничтүү эми өзүбүздүн агабыз деп атайын кээ бир алмаларда тиккенден кийин башка алма чыгып калып атат. Анан ошол себептен Данияр Байкеге келип Голден деген көчөт алып атам. Данияр Султаналиев алманын 5 түрүндөгү көчөттөрдү музаткычта сактаган. Аларды сактоонун өзүнүн эрежелери бар. Ошондой эле көчөттөрдү музаткычта сактоо эл аралык практикадагы талапка туура келет. Жаңы талапка ылайыктуу ушундай холодильниктерге сакташыбыз керек да. Анткени холодильник бул уктатат да, ойготпойт. Тамыры да, стволу да эми ачпайт да, бул бүчүр ачпайт бул. Анан буну алып чыгып тиккен убакта анан бул ойгонот. Жери дайым болгондо тигишет, суу келгенде сугарат, болду бул уже ойгонот да, ошол убагындачы. Азыркы кезде мен буну сыртка баардыгын отургузуп койсом, бул ойгонуп, анан кийин бүчүр ачып баштайт. Анан буну алып барып тиккен убакта дагы бул көчөт стресске түшөт да. Багбан көчөткө туура кам көрүү сырларын келген кардарларына бөлүшүп турат. Көчөткө басым жасап калдык көбүрөөк. 1 гектар жерден 20-30 тонна алма алса деле 1,5 миллион, 2 миллионго чейин кирешет түшүрөт да. Дыйкандар азыр Талас областында негизи баш аягында көбөйүп калды да. Алмага кызыгып, биз болсо ошо бул көп гектарлап тиккендерге бир 2 жыл сопровождение кылып беребиз, үйрөтүп, бутоолорун консультация беребиз, үйрөтөбүз, же болбосо бутап беребиз, өздөрү кошулуп жүрөт да, биз менен үйрөнгөнгө шарт түшүп беребиз да аларга. Бул жайда 90 тонна алма сакталат. Мындагы алмалар кыш менен сакталса дагы бактан жаңы гана үзүлгөндөй. Бул үчүн көчөткө туура кам көрүүдөн баштап түшүмдү жыйноодо да кылдат мамиле кылуу керек. Данияр Султаналиев көчөттөргө катар анын түшүмдөрүн туура сактоону өздөштүргөн. Алманы музаткычта сактоодо тиешелүү температураларын калыбы менен кармаса, анын сапаты, даамы жоголбойт. Алманы негизи үскөндө эле киргизиш керек да, холодильникке. Бул үскөндө киргизгенде, мына сөңгөк бар да. Ушул сөңгөк жашыл мойдон кирет. Ушул сөңгөктөн влаганы ушу питывать этет да, өзүнө сок алып турат бул алмачы. Ошондуктан бул өзүнүн эмесин жоготпойт да, союздозун жоготпойт да. Эң биринчи алманы киргизип баштаганда плюсовой температурада коебуз, 10 градус менен 7 градуска. Анан киргизип отуруп, ылдыйдан түшүрүп жүрүп отуруп, толгон убакта 0го түшүрөбүз да буну. -1, +1, ортосу 0 градус болот. Көчөтүнөн тарта аны туура бутап, туура сакталган бул алмаларга суроо талап жогору. Багбандын алмалары Борборго, башка облустарга сатыкка чыгарылат. Бактыгүл Дүйшөнова, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас району.